Саламатсыздарбы, маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Баарыңыздарга белгилүү болгондой кечээ күнү Бишкек шаардык сотунун соттук коллегиясы тарабынан айыпталуучу Туратбекова Айнурага карата бөгөт коюу чарасы боюнча соттук материал каралды. Бул жерден эми айта кете турган нерсе, биринчи инстанциядагы сот өзүнүн токтому менен Туратбекова карата бөгөт коюу чарасы катары камакка алуу түрүн тандашкан. Ал жерде соттун токтомунда көрсөтүлүп турат, эмне негиз болду камакка алганы. Бир эле негизди көрсөтүп атат, жашаган жери аныкталган эмес деп. Ошо менен бирге тергөө органдары тергөө судьясына ошол бөгөт коюу чарасын тандоо жөнүндө өтүнүч менен кайрылып жатышканда, өздөрүнүн өтүнүчүндө жашаган жери аныкталган эмес, же жашаган жери жок деп тергөө тарабынан көрсөтүлгөн эмес. Бул жагдай жөнүндө тергөө тарабынан такыр эске алынган эмес, өзүнүн өтүнүчүндө да көрсөтүшкөн эмес. Бирок апелляциялык инстанцияда бул материалды карап жатканда, иштин ичиндеги материалдар боюнча да жана апелляциялык даттанууга чогуу тиркелип берилген материалдар боюнча дагы Туратбекова Айнуранын Ысык Көл облусунун Тоң районунда Бөкөнбаев айылындагы ошол жерде каттоодо тургандыгы аныкталган. Бул болсо Министерство цифрового развитиянын справкасы менен тастыкталып атат. Андан сырткары жашаган жеринен справка берилип, анан өзүнө тиешелүү үйү бардыгы жөнүндө документтер тастыкталып атат. Ал документтер боюнча Туратбекова Чүй облусу, Аламүдүн району, Көкжар айылы, Арашаң көчөсү 6/1, биринчи үй, 66 Батирде жашайт деп көрсөтүлүп атат. Кечээ күнкү сот отурумундагы өзүнүн сөзү боюнча дагы тергөөчүлөрдүн тергөө амалдарын жүргүзүп аткандагы документтердин, материалдардын баардыгы боюнча дагы жашаган жери ошол көрсөтүлүп атат. Ошондой эле тергөө амалдарын жүргүзүүдө Туратбекова 2023 жылдын 18 декабрында 2023 жылдын 22 декабрында, ошондой эле 2024 жылдын 11 январында жана 13 январында тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн тергөө органдарына чакыртылган. Анын башы ийбей, келбей койгой, качып тергөөдөн андай негиздер жок. Чакырылган убагында келген, көрсөтмөлөрдү берген. 13-үндө чакыргандан кийин камакка алуу чечими кабыл алынып, андан кийин бөгөт коюу чарасы маселеси каралган. Эми ушу менен бирге айта турган нерсе, Туратбековага карата тергөө органдары тарабынан төмөндөгү айыптар коюлуп атат. Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 146 беренесинин 2 бөлүгү жана 127 беренесинин 2 бөлүгү боюнча. Бул эки көрсөтүлүп жаткан кылмыш иши боюнча тең булар Кыргыз Республикасынын жазык мыйзамында көрсөтүлгөн талабы боюнча анча оор эмес кылмыштардын катарына кирет. Себеп дегенде мыйзам боюнча 5 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу жазасы каралган бул кылмыштар үчүн. Бул кылмыштар боюнча бөгөт коюу чарасын тандоодо, камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасын тандоо мүмкүн эмес мыйзам боюнча. Мыйзамда так кесе көрсөтүлгөн. Бир гана эгерде айыпталуучу издөөдө жүрсө, тергөө органдарынан соттон качып кетсе, жашаган жери жок болсо, же болбосо өзүнүн өздүгү аныкталбаган болсо, ошол гана учурда камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы колдонулушу мүмкүн. Биздин эми карап жаткан материал боюнча жашаган жери бар, өздүгү аныкталган, Кыргыз Республикасынын жаран экендиги, туруктуу жашаган жери бар экендиги, бул жагдайлардын баарын эске алып, соттук коллегия ушундай чечим кабыл алууга мыйзам боюнча биз ушундай чечимди кабыл алдык.
Анан дагы айта кете турган нерсе, жабырлануучунун туугандары тарабынан маалымат каражаттарында кечөө берген немелер менен да тааныштык. Ал жерде айтып жатышат, айыпталуучунун атасынын ооругандыгына байланыштуу кой берип койду сот деп. Эч качан андай болгон жок. Айыпталуучунун атасынын ооругандыгы жөнүндө справкасын жана маалыматты сот отурумунда айыпталуучунун жактоочулары тарабынан айтылды. Ооруйт экен, дайыма гемодиализ алат экен атасы. Ошон үчүн өзү врач болуп, ата энесин карап үйүндө болуп турусу жакшы болот эле деп айтылды. Бирок сот тарабынан айыпталуучунун атасынын ооругандыгы, гемодиализ алып жаткандыгы биз тараптан эске алынган жок. Биз иштин болуп жаткан жагдайларын, жашаган жери, өздүгү, кылмыш ишинин анча оор эмес экендигин, ошол жагдайларды алып биз бөгөт коюу чарасын өзгөрткөнгө туура келди. Мыйзамда көрсөтүлгөн талаптардын негизинде. Кыскача ушул, анан суроолор болсо жооп берели. Мен сүйлөтпөй койдум силер, мен апасы сүйлөтпөйм. Сиз кепилдик бере албайсыз, туурабы? Туратбекова эгерде өлүп калган баланын мойнуна албай, тиги энесине карматып коюп кетип атса, качып экөөтөн жок болсо, сиз кантип кепилдик бересиз? Качпайт деп. Бул сиз деген ошол баланы 6 жыл окуп, 7 жыл окуп, баланы энесине карматып коюп качып кетип атат. Анан кандай сиз кепилдик бересиз? Азыр сиз дагы моюнуңуз калбайсыз да качып кетсе, туурабы? Ал документтерди жазалган болуп атат. Бул эме деген паспорт деген ерунда дагычы. Эгерде ошо түнү менен документ жасашып атса, бул ишке ошолордун баарын эске албайсыз. Менин келинимдин 26 жаштагы келинимдин жинди болгон бүт билет следствие. Анан сиз кандай баардыгын билбей туруп, мен 6 айлык балам ооруп атканын, менин балам ушо жумуштан отстранен болуп калганын, эми баягы эме кылбай, атайын чыгып турайын жумуштан деп. Менин балам да офицер. Бирок ушунун баардыгына көзүңүздү жумуп, сизде дагы бар, мен эме кылбайм. Просто деген бул адамгерчилик. Өзү деле Туратбекова же Айганыш экөө адам болсо эне экен, алар делечи. Ойломо кой, олардын жүрөгү тилинип кайра канжар сайды. Булардын жүрөгү тилинип турат. Бир бул следствие бүткүчө 21-не чейин отуруп турайын демек адам болсочу. Бул эмне өзүнүн эмесин карап атат. Эн атасы чуркап келип атат. Кокуй ушу кызымды кечирип койгула. Бул кырсык. Анда кызына да бул кырсык да, туурабы? Эн атасы жеткен буту үйгө. Экөөнүн буту жетпейби? Ошол убакта эле мен мынчалыкка барбайт болчумун, мынчалыкка жеткирбейт болчумун. Эгерде менин келиниме колуна баланы карматып коюп качып кетсе, бир жан жок. 3 эле медсестралар берип чуркап жүрөт, мен барсам. 2 саат болуптур баламдын өлүп, кучактап өпкүлөп отурганына. Ошондон бери келиним мына кошуналар билет, мына кошунамды атайын, эме кылып алып келдим. Машинеге атасын кынат, тимеле чачын жулуп, ыйлап, кыйкырып өкүргөнүнө болбой, жулкулдатып отуруп машинесин салып бердик. Кудагайым мени алып кетти, келди. 1 ай бою бакты. 6 айлык балам менен. 6 айлык балам башы алыйгы токтобойт. Жалаң энесинин стрессинен эмчектен чыгып калды. Муну сагыз келгенсип, мына азыр кене дейличи, тиги баягы кыйкырып өкүрүп ыйлап, пасудаларды жерге чаап, өкүрүп бакырып, эми бул бала жоготу эң кыйын. Мен неберемге күйүп атам, ал өзүнүн жанынан чыккан баласына күйүп атат да. Ушуна эме болуп калды. Ошо баласына такыр көңүл бербей калды. Баланы любой моментте ыргытып туруп басып кетет, биз азыр кайтаруда болчу. Менин кайненем 85 жашта. Аларды угуп баланы көмкөнөн түн ичинде бердик. Ошолчу эгер адам болсо, ошол жерде баланы колуна бербей, чоң кишилерди чакырып, ал жерде сакалдуу адамдар бар. Сиздин азыр айтып неметип аткандарыңыздын баарын түшүндүк. Буга чейин да массалык маалымат каражаттарынан, интернеттерден чыгып айтып аттыңар. Бул иш башталгандан бери биз билебиз эмне калган. Ушул жагдайдын баарын. Анан неме болсо ошо сурооңузду берсеңиз тактап. Ошо жагдайдын баарын угуп билип атып, сиз кандай гарантия бересиз? Бул качып кетпейт. Баланы таштап качып кеткен, бул качып да кетет да. Түнү менен документ жасап аткан, паспорт жасата албайбы? Түнү менен жасап келип атат паспорттун баарын, эме документтин баарын. Ал жерде эч кандай буларда документ жок, подпольный иштеген мунун баары. Мунун баарын айтып, мен Кудай буйрса эми суранып атам Нуркожоевичке. Бул жерде үстүндө ким турат, мен жакшы билем. Жакшы билем. Сизди да жакшы билем. Мен эме кылбайм просто. Билбейм, мени карап, кайсы эмеңер менен карап ушундай эме болуп атасыңар. Сизде да карындаш бар, сизде эне бар. Жанагы Самый кожо айткан, мен 11 тууган
болчумун деди да. Ушу баламдын эмесин айтып ыйлап барсам. 10 бала болчу, 2 гана бир тууганым калды деди. Ошондо апам дейт, 7 тамырым кесилип, эмне ушундай зыркырагам ар бир тамырыма дейт. Мен да ошондой энемин. Балдарымдын ар бир эмесин акыркы ушу түнү ыйлап, папа жумуштан айтып атат. Мамама жакшы гүлап келип берчи. Интернетке чыгып атат менин баламдын кандай экен. Ден соолугу чың. Мен так бүт анализдердин баарын тапшырып алып барып берсек, анафилактик шок дейт. Макул, анафилактик шок болду. А эмнеге өздөрү ушул 6 жыл окуп алып жардам бербейт? Эмнеге жардам бербейт? Эмне үчүн ушул убакка чейин өкө бир басып келген жок? Бул адам кетсек, бул ит катары көрүп атат да бизди. Булар значит деген биз чорный адамдар, алар белый адамдар экен да, туурабы? Я өзгөр деле мындай калыс болгочу. Калыстык мындай мен баарыңыздан сурайм казыр. Бул мындай деп мен түшүнө албайм. Анда биздеги карапайым адамдарга мыйзам жок дагы, андай бай адамдарга мыйзам бар. Берип жакшылап көзүмдү да карай албайсыз, көзүмдү карай албайсыз. Мына көзүмдү карай албайсыз. Карапчы да карай албайсыз. Уятыңыз бетиңиз чыдабай. Кечиресиз. Небереңиз үчүн күйүп атканды түшүнүп атабыз. Сиздин айтып аткан азыр. Сизге беремин. Ушул иштин баары аягына чыкпай турган болсо, мен бул балдарымды көрүп жашай албайм. Айгүл тергөө амалдары бүтө элек. Документтердин баарын топтоп атам. Бирок ушуга жоопкерчиликтүү болосуздар. Ушунун баары эме болбойсо, Кудайга койдум. Сиздердин эмелериңизди дагы Кудайга койдум. Билбейм. Сизге дагы бир айтып деметип коеюн, азыр тергөө амалдары гана жүрүп атат. Иш сотко өткөндөн кийин, эгер айыпталуучунун күнөөсү аныкталса, тиешелүү чечим чыгарат. Эгер күнөөсү болсо, жазасын алат. Ал жерде көрсөтүлгөн эркиндигинен ажыратуу жазасы. Бул боюнча сот тиешелүү чечим чыгарат. Анан эми түшүндүм, баарын тааныштык. Көрүнүп атат. Айгүл, сиз бир эле суроо бердиңиз. Не, суроо берсем мен беришим керек да. Мен беришим керек. Мен качан беришим керек анда? Мындай адамдар бербеш керек. Айгүл, мына бүт тергөө амалдары бүтө элек деп. Билип атам. Булар да түшүнгөн жок. Мына мен өткөндө көчө атайын ушу сүрөттөрдү көрсөтөйүн десем, макул болгон жок. Мага сөз берген жок. Судьяларга сурооңор барбы? Абалдагысын көрүп атасың. Башы кесилген, курсагы кесилген, ушу кызымчы. Анан ушудекини мен көрүп алып, мына бир ай көчөдө больницадан чыктым, айланып кетейин соттон. Эмне үчүн адилеттүүлүктү жасай албайсың? Куураган келинимди ыйлатып, баламды ыйлатып, кичинекей келинимди шокко салып, жанагындай кылып коюп, мисалы үчүн ушул Айнура Туратбекованы 2 ай дегенден кийин 2 айга чейин коюп койбой, орто жолдон эмне үчүн мыйзамды бузуп туруп, ал үчүн силер боштондукка чыгарып ийдиңер? Бир суроо. Андан кийин, урматтуу соттор, бул жерде ушулекке байланыштуу. Бул Айганыш Кадыркулованы эмне үчүн камабайсыңар ушул убакка чейин? Эмне үчүн ал ушундай суракка келбейт? Мен да энемин, сот балам, сенин да энең бар менде. Мен азыр ыйласам, жүрөгүм кармап калат, ошол үчүн өзүмдү өзүм кармап турам балам. Урматтуу соттор, акыйкаттуулук менен туура немеси чыга элек деп атасың. Ага чейин эле жаңы стресстен айыгып келаткан балам менен келиним, бул келинимдин үчөөнүн уктабай күн өткөзүп атканын такыр мойнуңарга албайсыңарбы? Эмне үчүн 21-2 ай дегенден кийин отура турса эмне болот эле? Кичине келин уулум, кичине бутунан туруп, жанагындай оорусун эме кылып алгандан кийин сотту кайра ушундай кылып койсоңор болот беле балам? Экинчи суроо, үчүнчү суроо балам. Болекил Айганыш Кадырованы айынан менин байкуш балам ушул канча стоматологияга барса 140-150дөн деп атса, анан ушуну Алымкадыр Бейшенбаев ушундай күнөөсү бар деп атса, анан силер күнөөсү жок экен деп туруп соттор көчөгүнө балдарыма 1 саат ушинтип отуруп алып, сот деген сот да балам. Мен да сотко катышкам далай жолу. Ошол соттор чыгып туруп момундай кылып атабыз, отуруп тургула, урматтуу ата-энелер, эмелер, жабырлануучулар, момундай болду деп, атыңарды катуураак айтып, момундай кылып чыгарып атам. Мен орлумун. Анда мени адам медсестра жалдап берип койгула андай болсо.
Emne anın ağası da var eкен, ejeleri de var eкен. Баягы bu men gel algan jokмун, bugün geldim. Atayın больницадан сурагын алып көчөдөн beri geldim. Урматтуу соттор, алган жерде кара кийип туруп акты таанганда мен ушундай ак ниетим менен, адилеттүүлүк менен, сабырдуулук менен ушуларга чечип берем деп айтып келесиңер. Урматтуу судья, менин балдарымды, келиндеримди ушу жердеги бүт келген бүт туугандарыбызды жер өңүн жерге каратпай алган акчаңарды берип, бизге сиздерден башка соттор келсин андан эмкисинде. Биз ушуну каалайбыз. Сиздерге дагы көчөгү балдар анан ошондо тиги Айнура Туратбекова жылмаңдап күлүп атат дейт. Олардан эмне үчүн силер 2 саатка чейин адамдарды күттүрүп коюп ар жакта жүрдүңөр? Эмне үчүн алардын адвокаты силерге чуркап барып кечке отурдуңар? Мына 3-чү суроо ушуга так жооп берсеңиз болду. Жогорку айтылып аткан дооматтар боюнча кыскача жооп берип коелу. Биз кечээ күнү Туратбековага карата гана материалды карадык. Айганыш Кадыркулова боюнча тергөө органдары кандай чара көрүп атышат, эмне иштерди кылып атышат бизге пока белгисиз. Ал жөнүндө бизге эчтеке келип түшкөн жок. Сот өзү тергөө амалдарын жүргүзгөнгө, камакка алууга, башка бир немелерди кылууга укугу жок. Бизге келген материалды карайбыз. Тергөө органдарынын иши Кадыркулова боюнча эмне кылып атышат. Экинчи маселе. Адвокат барып чуркап кирип атат деп атасыңар, андай болушу мүмкүн эмес. Соттун процесси өтүп аткан жерде күзөт турат, сот приставтары турат. Эч ким эч жакка чыга албайт. Кайтарууда болот. Бир да киши сот чечим чыгарып аткан жерге совещательный комнатага басып бара да албайт. Күзөттүн алдында болсо. Бул боюнча. Анан сиз айтып аткан дагы бир дооматты айттыңыз, алганыңарды берип койгула деп. Сиз эмне деген дооматты неметтиңиз, мага азыр түшүнүксүз болуп атат. Биз мыйзамды сактап, мыйзамдын чегинде иш кылдык. Эгер мыйзам башкача болуп ушундай жагдайда камакка алына турган нерсе болсо, камакка алмакпыз. Мыйзам ушундай болсо, биз мыйзамды буза алган жокпуз, мыйзамдын чегинде чечим кабыл алдык. Балам, анын мурун камап атканда учету жок болсо, жанагынтип келиңиз, баланы Ал жөнүндө маалымат берилди. Ал жөнүндө маалымат бердим. Дагы бир жолу айтып коеюн. Мамлекеттик орган. Республикасынын кайсы статьясы менен өзүңөр билип туруп соттор ушу келинди боштондукка чыгарып койду. Өзүбүз билген жокпуз, мыйзамдын чегинде чечим кабыл алдык. Мыйзамды мен 2 жолу айтып бердим. Орусчада, кыргызчада айтып бердим. Мыйзамда кандай көрсөтүлгөндүгүн. Министерство цифрового развитиянын официальный каты берилип атат 12 январда. Кечөө жасап салган жок аны. Андан сырткары жашаган жеринен справка берилип атат январь айынын башы менен. Аны тиги кечөө жасап салган жери жок. Каяктан кантип жасап салды деп, эмне деп неметип атасаңар, мага түшүнүксүз болот. Биз иштин материалдары менен карадык. Мыйзам бат эле келип эле силерге отурган жашаган жери келип калып аткан. Эгерде сиз бул Биз азыр иштин жагдайы боюнча болгон түшүндүрмөбүздү бердик. Башкача сизге түшүндүрө алабызбы, түшүндүрө албайбызбы, мен уже мындай айлам жок. Мен азыр башка эмне жоопту беришти. бардыгыңыздарга чоң рахмат. Кечиресиз, дагы бир суроо болот Азаттыктан. Азыркы мынакей жакындарынын көрсөтмөсү менен кандай чечимге кандайдыр бир таасир эте алышабы? Мындай өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Азыркы жагдайда эске алуу менен. Бул эми мындай да акыркы кездерде ушу жабырланган тарап болобу, же айыпталуучу тарап болобу, туугандар камакка алынып калса, кээ бир учурда айыпталуучунун туугандары митинг кылып атышат. Ар кандай макулдук эместиктерин билдирип атышат. Кээ бирде жабырлануучу тараптагы туугандар ушундай кайрылып нааразычылыктарын билдирип атышат. Бул акыркы кезде бизде көндүм адатка айланып атат. Общественный резонанс, коомчулукта бир дүрбөлөң жаратып, кандайдыр бир ушу тергөө органдарына, сотко же башка органдарга кандайдыр бир таасир этүүнүн жолуна айланып бараткандай болуп атат. Мыйзамды каяка алып барабыз анда? Анда ушул талапты коюп депутаттарга, жогорку кеңешке, ушул эл журт могу нааразычылык жөнүндө айтып аткан эл журт талапты коюп туруп, ар бир депутатка мыйзамдарды өзгөртүш керек анда. Андан башка айлабыз жок. Бирок азыркы убактагы мынакей жабырлануучу тараптын могу берип аткан суроолор менен
сиз айтып атпайсызбы, чечимди өзгөртүп салууга тиги мүмкүнчүлүк жаратабы неметеби деп. Мыйзам боюнча чечим кабыл алынган. Эгерде айыпталуучу качып кете турган болсо же жанагы 1 саат 1 мүнөт жанагы үйүндө жок болуп белгиленген убактан ошол шарттарды буза турган болсо да баш коргоо чарасы өзгөртүлүп камакка алынышы мүмкүн. Ал боюнча мыйзамда көрсөтүлүп турат. Кандай бүлүп турат ошол силер ошо үйүнөн чыгып кетип Тергөө органдары. кантип бүлүп турат? Тергөө органдары телефон менен байланышып турат. Азыр мына келе кал депсе келиш керек. Тергөө органдары жашаган жерине барып туруп да текшере алат. Ошол жердеги тилкелик сотрудник милиция. Азыр телефон прослушкадабы ошо тергөө органдарында? Аны биз билбейбиз, аны тергөөчүгө суроо. Ошол тилкелик кызматкерге, участковый сотрудник милицияга тергөөчү ошо тапшырмасын берип туруп, убагы менен бат-баттан карап туруп деп да тапшырма бере алат. Чоң рахмат.